Аяз ата аяз кыз, балдардын көңүлүн көтөргөн аниматорлор, театрлаштырылган жомоктор. Улуттук филармониянын чоң залында өткөн мындай кызыктуу программа бүгүн балдарга гана арналды. Мында майыптыгы бар балдар, мектепке чейинки атайын социалдык мекемелердин тарбиялануучулары болуп, жалпысынан 1000 бала чогулган. Программа составлялась именно с учетом. Иш-чаранын негизги максаты жаңы жылдык майрам алдында балдардын маанайын көтөрүү. Концерттик программаны даярдап жатканда балдардын өзгөчөлүктөрү да каралып, ошого жараша уюштурулду. Майыптыгы бар балдар башка катардагы балдарга окшоп көчөгө көп чыга алышпайт. Андыктан мындай иш-чаралар абдан маанилүү. Бул жакка бардыгын атайын автобустар менен алып келдик. Майрамдык концертке келген балдардын баары атайын даярдалган белектерге ээ болушту. Буга кошумча Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров 17 атайын мекемеге 100 000 сомдон берди. Сертификатты биз деген Айданек борборунда жашап жаткан балдар үчүн керектелүүчү буюмдарга же мындай эмелерге жумшайбыз. Бизге бүгүн чоң белек болду жаңы жылдын алдында. Биздин Айданек борбору шаар тургундарынын аз камсыз болгон, жашоо шарттын оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөрдүн балдарына, ошол эле мыйзам менен чыр-чатагы бар балдарга жардам көрсөтөт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча атайын тизмеде 7180 бала турат. Алардын 3800-ü майыптыгы бар өспүрүмдөр. Кала жетекчиси учурда тагдырдын оор сыноосуна кабылган балдарга көмөк көрсөтүү үчүн колдон келген баардык аракеттер жасалып жатканын белгиледи. Балдардын кийинки келечекке болгон үмүтү артылат, ден соолугуна да жакшы түрткү берет деп ойлойм. Ошол балдарды тарбиялап аткан ошо воспитательдерге дагы, эне аталарга дагы өтө кыйын. Биз буларга двойной, тройной внимание кылышыбыз керек. Ошон үчүн биздин мамлекеттин президентибиздин саясаты ушундай. Биз да ошо Бишкек шаарынан ушундай иш-чараларды өткөзүп, балдардын көңүлүн көтөрөлү. Белгилей кетчү нерсе, мындай кайрымдуулук майрамдык иш-чаралары Бишкек шаарынын бардык райондорунда да өткөрүлөт. Акмарал Сабатар, Эсен Турабекеев, Ала Тоо 24.